Ушул жерде турган жаштар, мен жөнөкөй үй бүлөдөн, атасы жок, жалгыз апам сабаксыз, бакта терип, бактанын баасы 3 тыйын, буттары жарылып кетип, маасысы жок. Ошол жыртык галош менен баарыбызга билим берди. Орто билим, жогорку билим. Силер ойлобогула, мен жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн же жетим болсом, же өтө кеде үй бүлөдөн болсом, менин жашоомдо эч кандай өзгөрүү болбойт деп айтпагыла балдарым. Senin жашооңду өзгөртүү сенин колуңда. Көрсө ошол Волгада Султан Ибраимов отуруптур. Менен сураганда, кызым максат койгонду билесиңби жашоодо десе, мен максат деген сөздү түшүнбөптүрмүн. Кичинекей кыз элем. Ошондо ошол киши айткан. Максат койгун. Ким болосуң жашоодо? Эмнеге жетишкиң келет? Ошону менен бирге Кудайдан тилегин. А максатка жетиш үчүн 3 эле нерсе керек. Бул ден соолугуңду дайыма карагын. Ден соолугуң чың болуш керек. Экинчиси, терең билим алышың керек. Үчүнчүсү, ак эмгек. Балдар, ак эмгек. Мейли сен дворник болуп иштейсиңби, өтүкчүсүңбү, жөнөкөй эле сантехниксиңби, же швейный цехтесиңби, инженер болуп иштейсиңби, мугалим болуп иштейсиңби, ак эмгек менен гана иштей берсең, сен ошончолук жетишесиңдер. Мына ошол кишинин сөзү мага өмүр бою таасир калтырды дагы. Мен ак эмгегим менен ушул даражага жеттим. Албетте ден соолукту караш керек экен, терең билим алыш керек экен. Ошондо ал киши келип атып, бизге көптөгөн сөздөрдү айтып, түшүп баратканда апама 25 сомдук рубль таштады да. Ошо 25 рубль көрсө аябай чоң акча экен. Биз түшкөндө ошол турган базардын четинде тургандар айтып калышты. О, сиздерди билесиңерби ким алып келди? Жарым пашша деп коет экен. Анда бир эле ошо област болчу. Аны жарым пашша деп коюшат экен. Ошентип апам ыйлап, ал акчаны албайм десе болбойт, тиги киши берип, анан бизге кийим кечек алып берген. Бирок ошол кишинин айткан сөзү, мен 60ка чыксам дагы да максат коем. Мен дагы максат коюп, ошол максатыма жетүүгө дайыма аракеттенем. Урматтуу менин жердештерим, максат койгонду үйрөнгүлө, цель деп коет. Ошол максатка жетүүдөн эч качан артка кайтпагыла. Канчалык сен аракет кылсаң, Кудай ошончолук сага берет. Сөзүмдүн акырында Чубак ажынын сөзүн айтып коеюн. Чубак ажыны мен абдан сыйлайт элем. Ал киши да мени аябай сыйлайт экен. Уктуңар, кээ бирлериңер мени мактаптыр. Мен ал мактоосун билбептирмин. Буквально бир неделе мурун мага бирөө көрсөттү да. 3-4 жолу тамак ичип калдым. Бирок насааттарын укпаптырмын. Көрсөм насааттарын ал киши мечитте же токтолгон эркектердин арасында айтат экен. Мына ошонун бир сөзү мага абдан жакты. Мансап аркылуу, бийлик аркылуу, акча аркылуу жетпеген бийиктикке жөн эле адамгерчиликтүү мамилең менен жетесиңер. Адамгерчилигиңер үчүн чоң рахмат. Күткөнүңөр үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар. Мен ушунчалык силерди жакшы көрөм. Чегара тынч болсун, ийгилик болсун. Бирөө жарым бата берип коебу, кадам жайлыктар тарап кете береби? Урматтуу элим, саламатсыздарбы? Урматтуу Жылдыз Жолдошова, хуш келипсиз. Мен сизди сыйлап келгенмин, и дагы сыйлайм. Сиздин датка акыңыз бар, ошол датка